Айтмат Кошович айтып кеттиңиз. Мен ойлойт элем, эгер ошол маселе бир таласка карала турган болсо, мына ГПЗ Лышихинге барышыбыз керек да. Азыр жакында Минсельхозго өттү деп атат. 15 чабан менен соттошуу процесси жүрүп атат. Эмне болду ошону Айыл чарба министри? Азыркы күндө ошол сот жүрүп атат, аягына чыга элек, бирок по предварительному эмеде ошол жана растрата болуп калган чабандар азыр кайтарып берип атышат. Кашарын берди, бирөө жерин берди, ушундай. Канча баш жөнүндө, койдун башы жөнүндө соттук процесс жүрүп атат? 15-ин эсептегенде. 540 башта недостача болгон. 15-ин кошкондобу? Же ар кимисинде? Жок, ошо 15-инде өзү 15 чабан бар. Өзү канча баш бар Лышихинде? Лышихинде 6000 азыркы күндө. Мен 10 жыл мурун айыл өкмөт болуп иштегенде эле 6000 баш бар болчу да Лышихинде. Эмне көбөйбөйбү ал жерде? Көбөйөт, эми алар баягы хозрасчёттор. 10 жылдан бери дагы эле 6000 деген мен сизге точный фактын айтып атам да. Мамлекеттик менчиктин кожоюну айыл чарба жаатында айыл чарба министри урматтуу Мурашев мырза кожоюн болуш керек. Ушул Лышихиндеги 6000 койдун кожоюну ошол министр мырза болуш керек. Бизде 10 миллион гектар жайыттын кожоюну ошо айыл чарба министри болуш керек. Биздеги ФПСтин мен так цифрасын билбейм, республика боюнча канча экен. 221 миң. 221 миң гектардын кожоюну да айыл чарба министри болуш керек. Бүгүнкү күндө бир да койго кожоюн боло албайт. Иши да жок. Биздин айыл чарба министрибиздин жайыт комитеттерине коомдук уюмдарга таратылып берилген. ФПСтин жерин болсо жалаң айыл өкмөттөр конкурс менен. Агрардык силердин департамент райондогулар бир да айыл өкмөттөгү конкурска катышпайт. Хотя мыйзам боюнча обязательный мүчө силердин агрардын департамент болуш керек. Ошондуктан мынакей Кочкордогу ГПЗ жок болуп кеткен. Лышихинде азыр мактап атабыз, 300 гектар жери суб арендага берилет, өзлөрү иштете албайт же иштетпейт. Плюс 6000 койдун уже канчасын 15 чабан менен соттошуп атат, недостача экени белгисиз. И то 10 жылда бир башка көбөйбөйт. 100-үнө 150 эле алайыкчы, илгерки 190-ду кой. 100-үнө 100 эле ал. Один к одному да. Эми ошонун 50% расходторуна кеткенде да расход жок да ал жерде, баарын арендага берип салган. 6000 койдун бардыгы арендада. Каяктагы расход анда? Жөн эле 70%ке көбөйүп атпайбы анда. Ремонтко 20% иштасаң теоретически 50% кошулуш керек да. А 10 жылдан бери бир башка көбөйбөсө кандай ал мына ошол мамлекеттик чарба экени көрүнүп турат. Ошондон мен ойлойм, бул маселени жакында премьер-министр барып кеттиби? Эмне үчүн барды? Барып алып туруп клеткага койгон жанагы показательный койду көрүп кетиш үчүн бардыңар да. Эл күлүп атат, эмне үчүн келди? Келгенде ошол жерден 15 чабандын соту жөнүндө бир сөз көтөрүлбөсө. 300 гектар суб арендага кеткен жерди кантип иштетебиз? Бир трактор бере алабыз ушуларга кредитке деген сөз сүйлөнбөсө. Эмне үчүн бардыңар? Мен ойлойм, бул позордо барганыңар.